Кыргызстан Орусия менен соода жүгүртүүнүн деңгээлин 5 миллиард долларга чейин жеткирүүнү ниеттенет. Бул тууралуу президент Садыр Жапаров аларча мамлекеттик резиденциясында Орусиянын президенти Владимир Путин менен болгон сүйлөшүүлөрдөн кийин билдирди. Сүйлөшүүлөрдүн жыйынтыгы боюнча өлкө башчылары биргеликте билдирүү жасашты. Эки өлкө ортосундагы соода жүгүртүү көлөмү эки өлкөнүн потенциалына дал келбей тургандыгы боюнча орток пикирге келдик. Мындан улам биз соода жүгүртүү көлөмүн мындан дагы жогорулатуу боюнча чараларды көрүүнү жана ошондой эле өз ара сооданы 5 миллиард АКШ доллар өлчөмүндө амбициялуу деңгээлге жеткирүүнү макулдаштык, деди Жапаров. 13 октябрда Бишкекте өткөн көз каранды эмес мамлекеттер шериктештигине мүчө өлкөлөрдүн президенттеринин кезектеги саммитинде 20 чакты документ кабыл алынды. Орус тили боюнча эл аралык уюм түзүү тууралуу келишим кабыл алынып, президенттердин орус тилинин улут аралык байланыш тили катары өнүгүшүн колдоо тууралуу билдирүүсү бекитилди. Санарип технологиялар тармагындагы мамлекеттик башкаруу системасын шайкештөө, көп полярдуу дүйнөдөгү мамлекеттик аралык мамилелер, жарандардын дин тутуу эркиндигине болгон укугун коргоо, орус тилин колдоо жана илгерилетүү, кылмыштуу жол менен табылган кирешени адалдоо, коркунучтарын баалоо боюнча эл аралык борбор түзүү, соттук эксперттик ишмердүүлүк боюнча координациялык кеңеш түзүү жана кылмыштуулукка каршы биргелешкен чаралар программасы боюнча макулдашууларга кол коюлуп, КМШда келерки жылдын маданий борбору деп Өзбекстандын Самарканд шаарын жарыялоо чечими кабыл алынды. 13 октябрда Бишкек шаарында КМШ башчыларынын саммити өттү. Ага Армениянын премьер-министри Николь Пашинян келүүдөн баш тартты. Молдова жыл башынан бери уюмдан чыгуу аракетин көрүп жаткандыктан жыйынга катышкан жок. Урматтуу мекендештер, сиз чек арага ишеничтүү барууну, чекирди чыкты жазап таза документ менен жүрүүнү кааласаңыз, анда ишеничтүү айдоочу Мухиддин кызматта. Ортомчусуз стаканса чек арага өз алып кирип алып чыгат. Заманбап комфорт машинада жылуу жумшак барып келесиз. Ак кеме же Москвардан келдим десеңиз, бекер кара тизмеден текшерип документке жардам берет. 24 саат WhatsApp жана байланыш +8 926 213 0060 +8 965 402 93 Мухиддин.